Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында бир катар көчөлөрдүн абалы менен таанышты. 31 метрге чейин өзүндүгү жайгашкан да. Анан муну жол куруу иштерин 146 миллион сом, 22 миң сомго каралган. Лотерея ойнотуп. Жеңгороодо качанчы? Биздики 23. 23 октябрда. Узундугу 3,5 чакырымды түзгөн Байзаков атындагы проспектини оңдоо иштери үстүбүздөгү жылдын август айында аяктаган. Жолду реконструкциялоого 146 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Ал эми Осмонов атындагы көчөнүн курулуш иштери ушул жылдын сентябрь айында башталды. Жол боюнча пустой калып калат. Тазалай турган решеткалар деле калтырып койсуң, а так сразу жолдун дагы кеңейет. Мунун баарына генплан чийдирип, баарын жазатып, биринчи заборлорун оңдоп тургулады, моментте. Көчөнүн баарында чоң кенен болуш керек да. Анан булар калбаш керек. Декоративный Мындан тышкары Мурзакул Болуш атындагы көчөнү оңдоо иштерине 35 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Акылбек Жапаров жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү, көчөлөрдө энергияны үнөмдөөчү жарыктандыруу, ошондой эле активдүү жашоо образды жана спортту өнүктүрүү үчүн вело жолдорду түзүүнү эске алуу менен курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.